Assalamu alaikum Facebook қолданушылар, assalamu alaikum бағбандар жаматы, саламатсыздар бі? Утманды күніңіздермен туғандар. Бүгін Сөлжан баққан жеріме келіп, Сөлжандардың авалменен танышып, не қылып атышат Сөлжандар, қантып жашап атышат, ошоны бер сыра көріп, анан бір бөлішіп қойын дедім. Сөлжандар жақсы өсіп атат екен, уруктук сөлжандар аябай чыгып баштаптыр. Биздин сөлжандарыбызды ушундай кылып туруп ак идиштерге салып коебуз. Бул сатыкка даярдап атабыз да. Булар сатылат. Мынандай кылып даярдап бурт кылып чыгарып коебуз. Бул жерде болсо чоң сөлжандар, маточниктер. Булар эртеге ящикке алынат, ящикке алынып, мисалы үчүн бир жарым ящик, мындай жарым коробка эме алып туруп, перчаткамды кийип алайын. Так. Жарым ящик алып туруп, мындай кылып акырын багып баштайбыз да. Сол маточник. Сөлжандар маточниктер. Булар эртеге аябай тууп баштайт. Тууп баштагандан кийин анан буларды эмне элдерге сата баштайбыз. Элдер алат дагы. Ушудан пайдаланышат. Мына ящигинде тура берет. Кайрадан алып, кайрадан дагы маточникти жылдырып, ушундай кылып буга башка маточник салып, дагы топтой беребиз да. Мына ушул сөлжан мындай кылып туруп биогумус чыгарат. Мындай акырын мындай карасаңыздар, мындай кылып ушулар ушул сөлжандар мына ушул эмени жейт. Кыкты жеп, анан өздөрү мындай майда кылып күкүм кылып эме чыгарып беришет. Мына ушул сөлжан багуучулар болсо, кимге чистый, таза, уруктук сөлжан керек болсо, мага обращаться этсеңиздер болот. Бұл Бишкекте, Бишкек шаарында бардыгы ушул неме боюнча, Кыргызстан боюнча маточниктерди ушундай кылып даярдап берип атабыз. Бизден бардык Кыргызстандын Мемин деген сөлжыланчылары бардыгы бизден алып, ушинтип даярдап атышат. Туугандарым үйрөнгүлө. Бул эми только пайда экен да, будан зыяны болбойт экен бунун. Жалаң пайда экен. Буну менен мисалы үчүн сөлжан менен баягындай өстүрүлгөн баягы тамак аштын бардыгы органика болуп эсептелип, мына неменин дүйнөлүк бардык базарларда ээсин талабындай болуп эме кыла берет экен. Даярдап койгонбуз. Кимге сөлжан керек болсо, любой время звонить этсеңиздер 0550 20 0007. Блоге сөлжан керек эле десеңиз болот. Анан ким эгерде кыгы көп болсо, кыгы көп, бирок азыр алганы возможносту жок болуп аткан болсо, алганы азыр возможносту жок. Мисалы үчүн акчасы 1-2 айдан кийин тиет, бир кандайдыр бир себептер менен акчасын ала албай аткан болсо, келе бергиле. Сүйлөшөбүз дагы. Чисто документальный кылып туруп, эме кылып бере беребиз. 100 килограммдан көп алгандарга рассрочка 3 айга коюп берип атабыз. 3 айга, 3 айда как положено добросовестно келип төлөп кете турган адамдарды мындай карап, багы бере турган адам азыр бардыгыбыз эле содада жүрө берип психолог болуп калганбыз да, тура. Сразу эле акча бере турган, бербей турганын билип алабыз сразу эле. Эгерде сөлжан керек болсо келе бериңиздер. Мына сөлжандар аябай мындай чыкты. Мына неме болду, мындай секейин балалап баштады да. Бардыңыздарды сөлжан баккан чакырамын. Бул деген сөлжан мына ушундай эле коробкаларга кыктан салып туруп, ушундай эле коробкаларга кыктан салып туруп, үстүнө судан коюп туруп, сөлжандан салып койсоңуздар болду, иштей берет. Коробка жок болсо, мындай кылып туруп, высотасын 50 сантиметр, бийиктигин болсо жарым метр кылып туруп, 50 сантиметр, анан
ширinaсын болса bir 2 метр же 3 метр жасап тұрып, ушундай узун бурт кылып тұрып, üstüne çöpten жаап, üstüne судан куюп койсоңуздар, анан сөлжанды bir жагынан салып койсоңуздар болду, иштеп кете берет. Мына мисалы үчүн бул жагынан салып койсоңуздар, акырын бул жагына өзү иштеп кете берет экен да. Мына туугандар. Жалалабадская 2, Бишкекте. 38 автобустун конечкасында. Ушул жерге келсеңиздер, биздин балдар бар. Мирлан деген бала бар. Чыңгыз деген бала бар, брачкалар. Ошолор сонун кылып тартып, жерди сонун кылып жөнөтүп коет. Булардын бардыгында сөлжан бар. Ушулардын бардыгы маточниктер. Элдин бардыгына сөлжан багышты үйрөтөлү деп атабыз. Себеби дегенде сөлжан бакканда бизде органика тамак аш көбөйөт экен да. Органика тамак аш көбөйсө бизде оорулуулар азаят экен. Бизде оорулуулар азая турган болсо, биз Индия, Пакистан, Венгрия, Германия, Америка чыгарып аткан баягы препараттарды албай калат экенбиз да. Өтө жакшы болот экен. Ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек. Өзү баягы ооруну баягындай айыктырыштан көрөктү, оорунун алдын алган жакшы болот экен да. Алдын алган оорунун. Мисалы үчүн оорулууну айыктыргандан көрөктү, ошол оорунун алдын алган жакшы болот экен да. Мына туугандар, бардыгыңыздарды сөлжан бакканы чакырабыз. Келиңиздер, сөлжал. Эгерде бир 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗ кыгыңар болсо, 1 тонна кыкка положено нормасы 10 килограмм. Эгерде силерде 2 КАМАЗ боло турган болсо, 100 килограмм алып салып койсоңуздар, 5 айда ошол 10 тонна кыкты полностью переработка кылып, силерге 6 тонна биогумус чыгарып берет. Ошол 6 тонна биогумус менен силер 1 гектар жерди иштетесиздер. Анан өзү да 500-600, кээбиркилери 1 тоннага чейин көбөйүп берет. Сөлжанды уже 100 тонна кыкка салып коесуздар, уже кышкы бурт кылып туруп. Ал кышкы буртту да үйрөтөбүз кандай кылышты. Мына туугандар. Бул жерде бар, мынякта бар, тиякта складдын ичинде бар. Сөлжан аябай көп. Эгерде сөлжан алам десеңиздер, бизге обращаться кыла бериңиздер. Канча сөлжан болсо бере беребиз. Мынанда болсо, мына. Буякта дагы бар. Мына сөлжан. Мынанын ичи толуп тура сөлжан. Мына туугандар. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Көбүрөөк киши көрсө, көбүрөөк киши ушул сөлжанды алганды, бакканды үйрөнөт. Мына ушунун бардыгы сөлжан. Полностью. Көп деле буга заморачиваться этип башты ортуштун кереги жок. Кык керек, суу керек, сөлжан керек. Анан үстүнө мындай жаап койгону чөп керек. Болду. Всё. Болду. Башка эч кандай проблемасы жок. Onu bağında özüңөргө көп проблема кылбаңыздар. Болду. Суу, кык, сөлжан и кичине бакал. Саман керек. Болду. Ошону менен багып кетесиздер. Бардыңыздарды сөлжан бакканы чакырам туугандар.